Быйылкы жыл андай терең казып, өзүн таанып, эмгек кылып, ааламды түшүнө турган жыл да. Мен ошо кече маршруткага чыксам, бир улгайган аял чыкты дагы. 20 сомду берип, айдоочуга берип койгулачы, пенсионный деп деди. Анан мен алып пенсионный деп берип жүрсем, айдоочу айтып калды, пенсионный иштебейт азыр депчи. Анан айттым, пенсионный иштебейт экен десем, деди аялчы. Мурда иштечү эле деди. Жаңылык кириптир да дедим. Десем, мен 40 күн болду, жалгыз балам бар эле, уулум өлүп, эми чыктым эле, биринчи жолу көчөгө чыктым эле, 40 күн болду эле. Алла Таалам бардык нерсени көрсөтөт экен да деди. 60-тан ашкан аялда, ошон үчүн анда мудрость бар. Мындай сабыр бар да. Сабыр бар. Ошон үчүн ал дароо эле мейли анда деди. Жаштардай болуп урушкан жок. Неге 20 сом деген жок. Автобустарга деп бирөөсү бирдеке деди эле, автобуска да 20 сом төлөйбүз деди. Демек автобуста, маршруткада жүргөн аял, карасам сабыр менен макул болуп атат да турмуштун башка салганынчы. Алла Таалам бардык нерсени көтөрөт экенсиң деп атат. Анан деди дагы, мен 40 күндөн бери эми чыгып атам. Бүгүн маршрутка отурдум эле деп эмоцияга алынып ыйлап көзүнө жаш алып кетти да. Ошол эми быйыл 8-жылда карма. Көрдүңбү? Эмоция алына берет. Улуу аял болгондуктан сабырга келди. Жаш болуп, неге деп аткан жок. Улуу аялдар түшүнүп калат. Жашоо туура эмес экен, нелогично. Логика жок жашоодо. Биз ар бир адам, акылда төрөлгөн адамдар ойлойбуз да, сөзсүз карыганда өлүш керек депчи. Туурабы? Ушинтип ойлонобуз да. Биринчи атасы апасы өлүш керек, анан кары өлүш керек деп ойлойбуз да. Жок, турмушта ал эреже жок, турмуштун эрежеси жок. Биз ойлойбуз, суппосо жүргөн адам өлбөш керек, ооругандар гана өлүш керек деп ойлойбуз. Ооругандар өлбөй эле канча жылдан бери жатат. Суппосо адамдар жок болуп атат, туурабы? Демек, эреже жок бул турмушта. Эреже деген болбойт, логика болбойт. Турмуштун логикасы жок. Турмушта сүйүү гана бар. Адамдар сакайтам десе, бирөөнү айыктырам десе, сүйүш керек. Өзүн айыктыргысы келген адам өзүнүн акылын сүйүш керек. Өзүнүн энергиясын сүйүш керек. Кайсы энергияда төрөлсө, ошону биринчи жактырыш керек. Өзүн тааныш керек биринчи. Кайсы улутта тууса, ошол улутту сүйүш керек биринчи. Ошол улуттун тилин сүйүш керек биринчи. Ошол элди, байын, кедейин баарын сүйүш керек. Байлар жакшы, кедейлер койчу дебестен. Ошол элдин природа, табиятын сүйүш керек. Ошол ысыгын дагы, суугун дагы, кышын дагы, күзүн дагы сүйүш керек. Ошондо ошол жерде ага бакыт келет, байлык келет. Анан суук болуп кетти, мен кеттим, Россия ысык акча алат десе, ошол жактан бакыт таппайт эч жерде. Аны кыргыз бирөөнүн жеринде султан болгончо, өз жериңде ултан бол деген сөз бар. Сен өзүңдүкүн баалаган адам, өзүңдүн энеңди, атаңды тааныбасаң, өзүңдүн тилиңди, өзүңдүн жомогуңду түшүнбөсөң, сен кайсы элдин жомогун кыйратып, кайсы элдин философиясын сыйлап, кайсы улутту сыйлап коесуң? Өзүңдүн ден соолугуңду сыйлабай атсаң, кимдин ден соолугуна кам көрүп тамак жасайсың? Сенин колуңан жасалган тамактан адамдар өлөт да, себеби сен өзүң ден соолугуңду сактай албай атасың. Ошон үчүн баардыгы өзүнөн башталат, ар бир адам өзүнөн. Быйылкы жыл аябай глубокий мудрость, андай терең казып, өзүн таанып, эмгек кылып, ааламды түшүнө турган жыл да, быйылчы. Ошону ар ким өзүн тыңшаса, таланты дагы ичинде, тагдыры дагы ичинде, неге ата-энеси мушташып атат, неге келини мушташып атат токтобой эле, неге бала бербей атат, неге байлыгы канча иштесе деле байлыгы көбөйбөйт, ар ким келип башына бир коюн алып коет. Чорныйлар келип алып кетеби, риэлторлор келип алып кетеби, баары алдыра берет. Вселенная бербейт ага акчанычы. Ол ойлой берет, Кыргызстанда закон жок, Кыргызстанда президент жаман деп. Ал жөнөкөй пенденин эле немеси, пенденин көзү акчага тойбойт. Пенде ар дайым тез байгысы келет, эмгек кылбай. Пенде ар дайым эмгегине кымбат акча алгысы келет.
ооба өмүр бою дыйкан болуп иштеген дыйкан мен да эмне күнөө деши мүмкүн. Дыйканчылык кылып атам деп. Мен кайдан билем ал дыйкандын күндүзү картошка эгип, түнү не деп сөгүнүп чыгып атат. Кимди ушактап жүрөт? Ал дыйкан болгондон дыйкандык ишин кылбайбы? Саясатчыга эмне кылат келишип? Акынга эмне каяктан сынайт ол? Акындык ишти көргөн жок да, туурабы? Мен эле картошка эгип кыйналып атам, акын үйүндө жатып ручка менен жазып атат деши мүмкүн. Ошентип ал өзүн жаман нерсени тартып алып атпайбы? Көрдүңбү? Ошон үчүн бирөөгө бирөө сынчы эмес. Жараткан бардыгын ордуруна коет. Жараткан калыс тараза. 8-жыл таразанын ташын так кое турган жыл да. Таразада миллиметр так болот. Быйыл ар ким өзүнүн жүргөн турганына, ичиндеги адеп аклагына, дүйнө таанымына, каяктан акча таап жеди, кандай, кайсы чөнтөккө кайсы кол менен салды, ошолоруна жараша жообун алып аткан жыл. Ошон үчүн бирөө байып атат, бирөө ыйлап атат. Ошого эч кимге күлүштүн кереги жок, табалаштын кереги жок. Жөн гана мусулман болуп, момун мусулман деген сабыр менен ыйлагандын көз жашын соротконго гана жардам бериш керек, соротушуп коюш керек. Колуңда бар жардамыңды бериш керексиң. Өдөлөп кетип аткандын сен каякта элең, сен дагы ушинтип байып кеттиңби дебестен, болсун, жакшы болсун, дагы байы деп айтыш керек. Анткени неге сен байып кеттиң деп ар жерге кирип арызданбастан, ар бир адамга күн тиет да. Быйыл ошого күн тийиптир. Жөн эле кубатташ керек. Мейли пешене тери менен тапкан эмгегиң кайтыптыр. Эмгегиңдин баарын көр. Эмгегиң кайтыптыр деп гана жакшы бата бериш керек байып атканга. Жок болуп аткан адамга сыноо келгенин түшүнүш керек. Сыноо келген, ошол сыноодон аман эсен сабыр менен чыгып ал, кайрат кыл дейт го, тажайга барганда. Кайрат кыл, сабыр кыл деген ошодон да кыргыздын өзүнүн сөздөрүндө бүт философиясы жатат. Ошол 8дер, кара, мисалы үчүн Эмилбек Иманалиев 8 болчу да, башычы. Ошон үчүн жаш кезинен эле укмуш, төгү кырдап, айтат го, Саламат Садыкованын айткан интервьюсун угуп калдым да, айтып атат, ушу жап-жаш бала болуп туруп, көкүрөгүндө мынча муң кайгы жаткан, ушундайлар жазат дейт да. Анткени 8дер булар 90 жаштагы кемпир чалдар, кичинекей бала болсо дагы. Ал турмуш курбай туруп эле чалдай сүйлөйт да. Кыздары турмушка чыга элек кемпирдей сүйлөйт да. Анткени алардын башында ошол жактан келе турган информация өтүп турат. Информация келип турат да, өздөрү деле билбейт, ошону айтып турат. Ошон үчүн 8дер эч кимге ондой мактай бербейт. Мактаганга неме зыкым десем болот. Мактаганга анчейин деле жок. Аларда көбүнчө тарбия берген, тарбия таалим, аскет жашоо да. Жөнөкөй жашап, байып кеткендердин башына коюп, теңдеп, жакшына отур, жумуш кыл, жакшына оңдо, жакшына сүйлө, бул жерин ката айттың, дагы оңдоп кел, дагы жумуш кыл дей бере турган энергия да. Көзөмөлдөөчүлөр, контролёрлор да, баардыгын контролдоп турат. Уктап атсаң дагы, соо жүрсөң да, үйүндө отурса дагы контролдоп коет. Баардык адамды билет, ким эмне кылып атканын баарын билет. Ошондой энергия да быйылчы көрбөйт деп, уурулук кылба, укпайт деп ушак айтпа деген ушул да. Баары жараткандын. Баары жараткандан келип өзүң эле кайта берет. Мындай айтканда, эгерде кванттык физиканын тили менен айта турган болсок, сенин мээңде ой жаралды, чыкты, 100 эсе өзүңө кайтып киргизип коет да быйылчы. Сенин тилиңен сөз чыкты, 200 эсе болуп өзүңө кийгизип коет да. Бирөөлөр жазып атсак ошондой комментарийди, мурда сен кимге сын айтсаң, сага ошончо сын жазылат. Сен жөн гана чыдаш керексиң. Мурда мен да бирөөлөрдү какшаткам да, укмуш сын айтат элем да. Кайра келди, ошол шапкем кайра айтып келди деп эле коюш керексиң. Сүйүү менен кабыл алып элечи. Келме кезек, терме тезек экен да. Кыргыз айткан эле муну деп элечи. Ошентип эле сабыр менен өтүп кетсең быйылкы жылы, эмдиги жылы жакшынакай болуп эле кайрадан көңүлүң жеңишке ойт дагы, кайрадан жашоонун кызуу күрөшүндө жеңишим керек, үй алышым керек, машина алышым керек, пел алышым керек деп кете бересиң. Болбосо быйыл жеңилип калдым дей берсең, анда кийинки жылы жеңилүү менен башталат дагы. Мен эмнеге ушинтип калдым,
кокуй теги деп күнөөлөрдү издеп жүрүп, эмдиги жылы ошону менен мушташып, ошону сотко берип, соттон чыгып же больницага барып тиги операция туура эмес кылып коюп, ери үзүлүп кетип деп баш чыкпай жүрө берет да. Бүтүндөй нерви да үзүлөт, акчасы да кетет, нөлгө түшкү жок.